Assalamu alaikum урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Мен сиздерге бул чыгарылышта атайын Баткен шаарында сатылып жаткан кум, шагал, топурак, таш баалары менен тааныштырам. Мен турган жер Баткен шаарынын так ортосу. Тактап айтканда, бул көчө Курманжан Датка көчөсү. Бул жерде Салам рестораны бар. Бул жагында Борбордук стадион. Жана бул жерде канал, ушу каналдын боюнда Курманжан Датка көчөсүнүн Баткенден келгениңиздерде оң тарабында жайланган мынау КамАЗдардагы кум, шагалдардын баалары менен сиздерди тааныштырам. Биз менен болуңуздар, чыгарылышты толук көрүңүздөр акырына чейин. Мен келип калдым КамАЗдардын алдына. Мен жанында айдоочулардын бирөөсү бар. Сиздерге кене маалымат алып берем. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Кандай сака, иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Стройка сезону башталып, жаз келип, адамдарда суроо талап болуп жатабы сиздерге? Болуп жатат. Буюрса болуп атат. Мага анда бир четинен тааныштырыңчы. Бул жерде негизи сиздер Жакшы болот. кум, шагал дагы эмнелерди ташыйсыздар? Кум, шагал, топурак, таш, местный. Жүктөп элге керектүү нерселер ташыйбыз, стройкага керектүү. Мына турган КамАЗдагы шагал Актурпактан келет, Актурпак айылдан. Актурпак айылынан келет. Актурпак айылдан келет, берге келип, шу жерде клиент күтүп сатышат. Азыркы ценасы бүгүнкү күндөгү 4000 сом. Мынау КамАЗдагы шагал бул 4000 сом, шагал майда элеби? Шагал майда. Элгектен өткөн заманбап десек болот. Азыр усталардын талабына жооп берет. Усталардын талабына жооп берет. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушул КамАЗдагы шагалдын баасы болгон 4000 сом экен. Менимче азыр арзан эле бул. Мына Ховада канчага келетир? Бул Ховада канчага? Хова шагал алып келген азыр Кудубулдагы элгектен өткөн даяр эме. Муну 6500 сом деп турабыз. Бул Ховадагысы 6500 сом. Келишим менен клиенттин эмесиге карап беребиз. Эгер суроо талап көп болсо, кичине арзаныраак болот сиздерде баалары? Болот. Буюрса болот, келишсе болот. Жакшы. Ака, айтыңызчы, бул негизи сиздер бул шагалды кайсы жерлерге жеткирип бересиздер? Областтын Булуң бурчуга чейин алып барабыз. Баткен областынын. Бул жагы Самаркандек долинасы, бул жагы Оштон келатканда Кызылкая тарапка чейин кум алып барабыз. Кызылкаяга чейинки барган ценасы кумдун 15000 сом болуп калат. Ховада. Бир Ховада Баткенден эгер Кызылкаяга алып барып берсеңиздер 15000 сом. 15000 сом. Атайын электен өткөн жакшы майын кумдарды алып барасыздар, Зыгыр кумдарды алып барабыз. Жакшы. Кадамжай району, бул тарабы Кадамжай Кызылкая шаарына чейин, бул тарабы Баткен, Тажикстан менен чектеш, Самаркандек айылына чейин, Актатыр айылына чейин жеткирип бересиздер. Жеткирип беребиз. Баткен шаарынын ичинде толук сиздер баарына жеткирип берүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Бирок сеналар расстоянияга карап болот. Бужумга бөлөк сена, Самаркандекке бөлөк сена. Шундай. Алыс болсо кичине сиздер расходтун кошосуздар да, туурабы? Быйылкы жылкы солярканын кымбаттап кеткендиге байланыштуу кичине мындай сеналар көтөрүлүп турат. Бирок келишим менен болот. Жакшы. Негизи баарыңыздар билесиздер, азыркы учурда солярка, дизелдин баасы бир аз кымбатыраак. Мына Ховададагы кум, шагалдар келет. Мына телефон номери менен байланышсаңыздар, ээсинин телефон номери сиздерге Баткен шаарында Кызылкая, Кадамжай, бул жагы Самаркандекке чейин жеткирип берет. Кум, шагалдан башка топурактар канча сом болот баасы? Топурактар 3000ден 1500 сомго чейин КамАЗдар бул жерде ташып берет. 1500 сомдон 3000 сомго чейин, 3000 сомго чейин, расстоянияга карап. Таштар канчада таш? Мынанда КамАЗда азыр таш турат. Бул тоодун ташы, Дарьяныкы эмес. Бул тоодун ташы, Дарьяныкы эмес, Дарьяныкы эмес. Бул пайдубалга иштетсе болот. Бул таштын ценасы 5000 сом ками бар. 5000 сом ками бар. Негизи 5000 сом ками бар. Мен билгенден таштын эки түрүн ташыйсыздар, сиздер? Дарьянын ташы, анан тоодун ташы. Дарьянын ташы, анан тоонун ташы. 5000 сом. Ховага да таш төктүргөндөр заказ береби ака сиздерге? Берет. Бирок бизге тоодун ташы эмес, Ховага Дарьянын ташын заказ беришет пайдубалга депчи. Пайдубалга деп,
6,5 миң сомдон алып келип беребиз. 6,5 миң сомдон ховада ташты алып келип бересиздер, Негизи бул Актурпак айылындагы дарыянын боюндан сиздер шагал аласыздар, Шагал алабыз. Топурак бизде сары топурак, кара топурак деп айырмаланат да. Сары топуракты кайсы жерден алып келип бересиздер? Сары топуракты бизде Баткенде мына Түлкү таш тарапта шору жок, таза сары топурак бар. Элдин суроо эмесиге карап эле алып келип беребиз. Суроо талапка карап алып келип бересиздер, Жакшы. Сен алар келишим менен. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Чабармандын көрүүчүлөрү, сиздерге кум, шагал, таш керек болсо, өзүңүздөргө ыңгайлуу кылып заказ берсеңиздер болот. Мен сиздерге телефон номерлерин көрсөтүп кетейин. Мына жерде бул хованын телефон номери бар. Ушул телефон аркылуу дагы сиздер чалып туруп байланышсаңыздар болот. Сиздердин суроо талапка ылайык кылып кум, шагалды, ташты алып келип берет. Бул жагы КамАЗда дагы мына телефон номери бар. Ошол телефон аркылуу байланышасыздар. Сиз Кызылкияга дагы чакырсаңыз болот экен. Жана айтып кеттик, Кадамжай району, Кызылкия шаары, бул жагы Самаркандке чейин. Мына телефон номерлери менен байланышып, сиздер заказ берсеңиздер болот. Мен жыйынтыктайм, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жерде жана айдоочу айтып кеткендей 100дөй КамАЗ бар экен. Сиздер каалаган көлөмдө, каалаган топуракты, же болбосо кумду, шагалды алып келип берет. Чабарман каналын күзөтүп барыңыздар. Сиздерге ийгилик каалайм. Стройка баштаганда, эгер Баткендик тургундар болсоңуздар, Баткен облусунун тургундары ушул жерге чалып байланыша бересиздер. Көрүшкөнчө кийинки чыгарылыштан дагы жолугабыз. Саламатта болуңуздар.